Бисмиллахир-рахманир-рахим. Никеге даярдык жана никенин өкүмдөрү туурасындагы китептин 8 сабагына кезек беребиз. Жуучулукка баруунун, жуучулуктун сүннөттөрү туурасында кетип атат. Эркек адам кандай аялды тандаш керек, аял кандай күйөөнү тандаш керек, тандоого мүмкүнчүлүк бар да, мажбурлоо жок. Ошондо айтып атат: "Ва яхтару мин айсарин нисаи му'натан ва хитбатан". Жуучулугу жеңил жана эртеңки үйлөнүү үлпөтүндөгү керектелген коротулган каражаттар, алдына бериле турган калың мал, махыр, мына ушулар өтө көп кыйындатып, өтө оорлотуп машакатка жетелебеген аялды тандаш керек дейт. Үйүнөн элек жатып эле, турмушка чыгып жатып, катаал шарттарды коюп, үй болсун, андай заманауындай унаа болсун, дегендей болсун деп. Эми эркектин мүмкүнчүлүгү жетип атса, ал өзү эрке. Көңүлү сүйүүсү жетип, мүмкүнчүлүгү жетип атса, шариятта бир кап алтын болсо да деп келет. Маселе ал жөнүндө болуп аткан жок. Бирок күйөө кыйналып турса да, аны карабай туруп, жаштардын келечегин ойлобой туруп, экөөнүн жашоосун ойлобой туруп, экөөнүн ар намысын адалды ойлобой туруп, дүйнөнү биринчи койгон жөнүндө сөз кетип атат. Жок, ушундай шарттарды кылсын, андан кийин барып үйлөнтөбүз дей турган болсо, башталбай жатып эле аял тараптан кыйналып калган болот, эркек тарапты кыйнап жарга такап, анан эртең жаштарда сезим болот, башка болот, тигини кыйындаштырып отуруп, анан Кудай сактасын, арамга, зинага түшүп калбасын деп атат. Никенин башында эле шыр жеңил бүтүп кеткендиги ал аялдын келечекте мыкты, жакшы аял боло тургандыгынан кабар берет. Шарият барлык тармакты камтыйт. Экинчи тараптан бул жерде шариятта келген, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айткан калыңды азайт, махарыңды аз деп туруп эле биротоло аялды жеңил пайдаланып кеткен дагы эркекке жарашпай калат. Мүмкүнчүлүгү жетпей, чамасы келбей кыйналып атса бир жөн. Анткени кедей болдон битирип өтөт деген абал сөз жок. Дайыма бай болдон калат деген сөз жок. Бул жерде кайсыл аял берекелүү болот десе, нике каражаты, никедеги маселе катаалдаштырбай кыздын ата-энеси колдон келишинче никени жеңилдештириш керек. Колдон келишинче жаштарды бактылуу кылууга себепкер болуш керек. Хадисте, мына бул хадисти бизге Имам Ахмад Мустадында, Имам Хаким Мустадракында, Имам Байхақи Сунанул Куброда жеткирип берип атат. Юмнул баракатан туяссира хитбатаха. Аял кишинин берекеси, кантип билсек болот, берекеси анын жуучулугу жеңил бүткөнү. Эки тарап өтө көпкө созуп ийбестен, оор бир катаал шарттарды койбостон, жакшынакай жаштардын келечегин ойлоп жеңил бүтсө, демек башталышы кандай жеңил, жашоодо ошол аял береке болот деп атат. Береке болот. Анан ва туяссира садакаха, ошо колдон келишинче күйөөнүн ал акыбалы кыйналып турган болсо, асмандын башын чапчыган калыңды, махырды талап кылбастан абалга жараша түшүнүктүү кылганы жакшы. Айттык, алымдар буга түшүндүрмө берет. Бул хадиске мүмкүнчүлүгү жетип турса, адам каалаганын берсин, мейли. Бирок маселе үйлөнгөндөн кийинки учурга каралат. Келечек, балдар жана башка. Ва туяссира рахимаха, жана жатыны жеңил болгон дейт. Жатыны жеңил болгон аял берекелүү болот дегени көп бала, көп андай уул кыздарды төрөп берген аял дейт. Аны кайдан билет? Аны ошол ата-энесинен, энесинен билет. Алма сабынан алыс түшпөйт. Эркек бала адатта атасын ээрчип, атасынын жолун карманса, аял киши дагы энеси көп бала чакалы болсо, аял киши өзүнүн күтүнсө, каранса, андан дагы көп бала чакалы иншалла болот деген сөз. Анан бул хадистин ичинде кыз кишилер кызга кырк жерден тыюу, ата бабаларыбыз динден маса белгилеген, келечекте эне болгондон кийин жатынын кысып кое турган, төрөгөндө кыйналып калбай тургандай, мен кагаз коруп айтып атам, тар кийимдерден өтө тар. Аны медиктер дагы жакшы түшүндүрүп берет. Бул бир гана молдолордун айтканы эмес, жаштар жакшы кабыл алалы айтылган сөздөрдү. Даанышман адам айтылган сөздүн жакшысын кабыл кылат, сөзгө терикпейт. Келечекте энелик бакыттан майдаланбайлы ажыратып кое турган же энелик бакытка кедергисин, зыянын тийгизип, тоскоол, бөгөт тургуза турган нерселерден алыс болуп, ошол бактылуу эне болууга тырышып аракет кылыш керек. Мына бул хадисти бизге Имам Иракый Тахриж хадис лихияда алып келип атат, жейит, далилге жарай турган маселе. Бул деген аял кишинин төрөтү жеңил болсо, ал аял өтө берекелүү болот дейт. Берекелүү болот дейт. Анан жуучулуктун өкүмдөрү, эркек адам калыңдан, махырдан сырткары бир жакшы атырды аял затына керектүү атырды белек кылганы жакшы. Аял үйүндө күйөөсү үчүн гана себилүүсүндө деп атат. Аял өзүнө жакшынакай карасын, эркек дагы өзүнө карасын дейт. Аллах таалам баарыбыздан ыраазы болсун. Аллах таалам берекесин берсин.